Кыргызстандын сулуусу 2014 намынын ээси Айкөл Аликжанова турмушка чыкты. Кыргызстандын сулуусу 2014, интернет сулуусу 2012 намдарынын ээси Айкөл Аликжанова турмушка чыкты. Анын үлпөт тоюндагы сүрөттөр 29 июлда социалдык баракчаларга жарыяланды. Айкөл Аликжанова дүйнө сулуусу 2014 эл аралык сынагында Кыргызстандын атын алып чыккан белгилүү модель жана актриса катары таанымал. Ал бир жыл мурун акыркы тасмага тартылганын билдирип, хиджаб кийүү чечимин кабыл алганын жарыялаган болчу. Учурда Аликжанова мусулман кыз келиндер үчүн ылайыкталган кийимдерди, көйнөктөрдү даярдап, кайрымдуулук жана коммерциялык багыттагы долбоорлор менен алектенүүдө. Айкөл хиджаб кийгени тууралуу социалдык түйүндөгү баракчасына менин баракчама жазылгандардын хиджаб жөнүндө суроолоруна жооп берем. Ооба, мен жамындым. Жана бул терең ойлонулган тандоо. Мен ага ыраазымын жана бактылуумун. Силерге да элдин алдында дегенде эмес, жараткандын ыраазычылыгы жөнүндө ойлонууга кеңеш берем. Ооба, мен кыргыз болуп төрөлгөм жана менин дин тутум буга эч кандай тиешеси жок. Келгиле, бири-бирибизге күйүмдүү болуп, урматтаганды үйрөнөлү. Баарыңарга тынчтык жана ынтымак деп жазган. Атактуу вампир Роберт Паттинсон үйлөнөт. Атактуу вампир Сумерки фильминин актёру Паттинсон Роберт үйлөнөт. Британиялык ырчы Талия Барнетт менен үйлөнүшү мүмкүн. Талия Барнетти атактуу актер, өтө акылдуу жана бардык нерсеге эпчил аял деп жарыя кылган. Ал көп нерсени жашыруун калтырууда, анткени анын жеке сырлары элге жарыяланышын каалабайт. Роберт Паттинсон Талия Барнеттке 2015-жылы үй бүлө курууну суранган. Ал тургай экөө турмуш куруп жашап жатат деген да сөздөр тараган. Кыргыз почтасынын Жумгалдагы кардарлары жумуш маалында дарбыз жеп отурган кызматкерлерге нааразы. Кыргыз почтасы мамлекеттик ишканасынын Жумгал районундагы филиалынын кызматкерлери жетекчиси менен бирге төлөм кабыл алуучу жайда дарбыз жеп отургандарына кардарлар нааразы болушту. Бул тууралуу аймактык кабарчыга аталган мекеменин кардарлары билдиришти. Алардын айтымында 21 июль күнү жумуш убактысы бүтө элек саат 15-17 чамасында коммуналдык кызмат акы төлөөгө, жөлөк пул жана пенсия алууга келген адамдарды күттүрүп, кызматкерлер дарбыз жеп отурушкан. Жарым сааттан кийин гана алар элди кабыл ала башташкан. Ya, Жылдыжа келсин деп аткан жана жетекчи. Ошого келген. Ofisten mi? Sizde kim? Элдер акча төгөбү? Ошол жерге. Арбуз жеп отурасыздар бана. Арбуз жеп отурасыздар. Не, oluyor. Ошол жерге, именно ошол жерге. Клиенттер тургузуп коюп. Клиент жокто жей бересиздер, а? Болот да, мындай. Кыргыз почтасынын Жумгал райондук филиалында ушинтип приемныйда ошо документтерди кабыл алуу жанагы штрафтарды төгө турган жайда ушинтип кызматкерлер жетекчи баш болуп арбуз жеп отурушат.